Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Туркиянын парламентинде бейшененин таманында тасмасы көрсөтүлдү. Туркиянын улуу улуттук жыйынында кыргыз режиссеру Руслан Акундун бейшененин таманында аттуу көркөм тасмасынын жабык көрсөтүүсү өттү. Бул туурасында 20 мартта Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирген. Маалымдалганда иш-чара Туркия-Кыргызстан парламенттер аралык достук тобунун төрагасы, Туркия парламентинин конституциялык комиссиясынын төрагасы Юсуф Беязыт жана Кыргызстандын Туркиядагы элчилиги менен биргеликте улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуштун колдоосу менен өткөрүлгөн. Тасма Кыргызстандын Түрк мамлекеттери уюмундагы төрагалыгына карата көрсөтүлдү. Казакбаев депутаттарды Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан негизги саясий жана экономикалык реформалар менен тааныштырып, өлкөнүн алдыга койгон максаттары жана жакынкы келечектеги милдеттери тууралуу кеңири маалымат берди. Иш-чаранын алкагында Түркия парламентинин имаратында Кыргызстандын маданий мурасын жана жаратылыш кооздугун чагылдырган сүрөт көргөзмөсү да уюштурулду. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Баткенде 8 социалдык объект ачылды. 20 мартта Баткен облусунун аймагында 5 билим берүү жана 3 саламаттыкты сактоо объектилери пайдаланууга берилди. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Белгилүү болгондой, президент Садыр Жапаров Баткен шаарындагы Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу дарылоо жана илимий комплексинин салтанаттуу ачылышына катышып, башка 7 объекттин ачылуусуна аралыктан старт берген. Алар Баткен районунун Алтын Бешик айыл өкмөтүнө караштуу Таян айылындагы 150 орундуу Таян орто мектеби, Баткен шаарынын Базар башы кварталындагы 500 орунга ылайыкташтырылган Айтматов атындагы орто мектеби, Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын Каражыгач айылындагы 375 окуучуга ылайыкташтырылган Дыйкан орто мектеби, Кадамжай районунун Марказ айыл аймагына караштуу Көктал айылындагы 275 окуучуга ылайыкташтырылган Кудайкул Сатаров атындагы орто мектеби, Кадамжай шаарындагы 90 орундуу Ромашка мектепке чейинки билим берүү мекемеси, билим берүү мекемелеринин курулушу республикалык бюджеттен каржыланып, заман талабына ылайык жабдуулар менен камсыздалган, окуучуларга кесипке багыт берүү үчүн кааналар, китепкана, спорт эмеректери менен спорт залы, жыйындар залы, компьютердик кааналар түзүлгөн. Мындан тышкары Лейлек районунда Кулунду айыл аймагынын Разаков айылындагы номер 25 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, Кулунду айыл аймагынын Агарак айылындагы номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору Каса Миң долбоорунун алкагында Арис уюму тарабынан курулган. Жалал-Абадта 100 гектар аянтка 40 000 көчөт отургузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана министрликке караштуу Токой кызматы менен биргеликте Жалал-Абад облусунун Барпа айылында көчөт отургузуу иш-чарасын өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, ага министрлик Бообек Ажикеев жана өзгөчө кырдаал министрлигинин Жалал-Абад облусундагы кызматкерлери катышты. Бул иш-чара Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында өткөрүлүп, өлкө аймагында экологияны коргоо жана жашыл аймактарды көбөйтүү максатын көздөйт. Жалпысынан 100 гектар аянтка 40 000 көчөт, анын ичинде ийне жана жазы жалбырактуу дарактардын 7 түрү отургузулат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги экологиялык туруктуулукту камсыз кылуу жана токой ресурстарын сактоо иштерин мындан ары да улантат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандык оор жаракат алып Вьетнамда ооруканага түшкөн. Кыргызстандык киши Вьетнамда эс үчүн жоготкон тейде табылып ооруканага түшкөн. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык СА аттуу 50 жаштагы кыргызстандык 19 мартта Ничанг шаарындагы мейманканалардын биринен эс үчүн жоготкон абалда табылып медициналык жайга жеткирилген. Алган жаракаты күчөп кеткен, азыр абалы туруксуз. Хошимин шаарындагы ооруканага көчүрүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Кыргызстандын Кореядагы элчилиги жергиликтүү органдар менен кызматташып, жабыркаган жаранга керектүү жардамдарды көрсөтүп жатат деп айтылат маалыматта. Окуя дипломатиялык өкүлчүлүктүн көзөмөлүндө экенин кошумчалашты.
Өкмөт санарип экономикага 154 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. Өлкөдө санарип экономикага 154 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөт. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон. Акча 2023 жылга жана 2026-2027 жылдардын пландык негизинде электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашырууну аягына чыгаруучу жумшалмакчы. Документке ылайык финансы министрлигине бюджеттик иш-чараларды өз убагында каржылоону камсыздоо тапшырмалары, ошондой эле мамлекеттик органдар бөлүнгөн акчаны максаттуу пайдаланууга автоматташтырылган системаларды баланска алууга жана аткарылган иштер боюнча ай сайын санариптик өнүктүрүү министрлигине отчет берүүгө милдеттендирилди. Тескеменин аткарылышын президенттик администрация көзөмөлдөй турганын айтышты. Айланма унаа жолдо ири өрт чыкты. 21 мартта Чүй облусунун Сыгата районундагы Бишкек Нарын Торугарт айланма унаа жолунун 52 чакырымында ачык аянтта куураган чөптөн өрт чыгып саат 22:24 толук өчүрүлгөн. Бул тууралуу Өзгө Чордалдар министрлиги билдирди. Өрттү өчүрүүгө саат 20:26 Сыгата райондук номер 4 Өзгө Чордалдар министрлигинин бир күчүрү менен эсеп тартылган. Тилсиз жоодон жабыркагандар жок. Учурда себеби такталууда. Туркияда Стамбулдун мэрин колдоп чыккан эл полиция менен кагылышты. Туркиянын Стамбул жана Анкара калаларында саясатчы Экрем Имамоглуну колдоо бийликке нааразы болуп өзгөчө чыккан эл менен полиция кызматкерлери кагышып кетти. Бул туурасында окуяга күбө болгондор билдиргенин РИА Новости жазды. Алардын айтымында тартип сактоочулар көздү ачыштырып дем алууну оорлоткон баллончолорду колдонушкан. Муну менен катар эле оппозициядагы элдик республикалык партиянын лидери Өзгүр Озел митингде сүйлөп жатып, полиция кызматкерлери мындай кадамга барбоого чакырган. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Ушу YouTube каналдардын баардыгы Алла ыраазы болсун, рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ушунчалык кызым жакшы болуп калды. Кыргыз эли сиздердин жардамыңыздар менен мына кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Чет өлкөгө апарып, кызымдын бир жагын операция кылдырып келип алдым сиздердин жардамыңыздар менен. Азыр эми ушул бир жагы, тамагынын бир жагы да калды. Ону да дагы операция кылышыбыз керек. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Бир жагы чандырын алдырып салсам, анан өзүбүзгө окшоп сүйлөп, дем алыштары да жакшы болуп калат. Ушу кызды караймын деп мына азыр ушунун бир эле жагы алынды, бир жагы калды. Ушу бир жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак кызым сүйлөйт. Өзүм да ушу кыздын аркасынан оорукчан болуп калдым. Сахар оору, башым ооруп, өзүм да кыйналып атамын. Эгер колуңуздардан келсе, дагы да ушул кызыма жардам бериңиздер. Ушу дагы бир жолу операция кылдырып алсак болду. $28,000 керек, калганы жыйылып бүттү. Эм банкым Ажит Кызанархан деп чыгат. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атында чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Бишкектеги майрамдык иш-чаралар өкмөт башчынын катышуусунда өттү. 21 мартта Бишкек шаарынын Турдакун Усубалиев атындагы аянтында белгиленген Нооруз майрамына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышкан. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Майрамдык иш-чарада Касмалиев сөз сүйлөп, өзүнүн куттуктоосун айткан. Анда сиздерди өлкө президентинин жана министрлер кабинетинин атынан Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Нооруз кылымдап келе жаткан салтты, маданияттагы көп түрдүүлүктү сактайт жана жакындаштырат. Ала Тоо коюнунда жашаган көп улуттуу элибиздин коломтосунан от дасторконунан кут кетпесин деген ал. Ошондой эле өкмөт башчы өлкөдө болуп жаткан алгылыктуу окуяларга токтолуу экономиканын туруктуу өнүгүшүн, бюджеттин кирешелеринин көбөйүшүн мисал кылган. Мындан тышкары ал Камбарата 1 ГЭСи жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун ишке ашырылып жатканын, быйылкы жылы 30га жакын чакан ГЭСтер, күн жана шамал станциялары боюнча иштер башталганын, 100гө жакын жаңы ишканалардын ачылышы жана мамлекеттик ипотека программа аркылуу турак жай курулушу жигердүү жүргүзүлүп жатканын белгилеген. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин кыраакы саясаты менен мамлекеттин
аймактык бүтүндүгү бекемделди. Чек аранын айынан дүйнөнүн канча мамлекетинде тынчтык жок. Кыргыз-Тажик чек арасынын тынч жол менен чечилиши эки эл үчүн чексиз бакыт. Кыргызстандын тынчтык жаратуулук дарамети күчтүү экендиги дүйнөгө даңазаланды. Ынтымактуу элибизге бейпил турмуш, рыскылуу жашоо, берекелүү өмүр берсин деп кошумчалаган ал. Андан соң Касым Алиев аянттагы улуттук тамак аштардын көргөзмөсү, улуттук оюндар, элдик кол өнөрчүлүк буюмдарынын жарманкеси менен таанышып чыккан. Таласта 15 жаштагы кыздан акча талап кылган жигит кармалды. Талас облусундагы бир социалдык тармактын администратору кармалды. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык 11 март күнү Талас милициясына 46 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал өз арызында 7 март күнү НН Беседка аталышындагы телеграм баракчасынан 15 жаштагы кызынын телеграмына белгисиз жаран билдирүү жазып, уяттуу сүрөттүн чыгарам деп шантаж кылуу жолу менен акча талап кылып жаткандыгын билдирген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 200-биренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишине чектүү катары Талас шаарынын тургуну 2008-жылы туулган жаран кармалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө жаран НН Беседка аттуу телеграм баракчасын жана Талас Анонкат аталышындагы Instagram социалдык баракчасын иштетип жүргөндүгү аныкталган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкектин айрым жерлеринде 25 мартта суу өчүрүлөт. Даректери Бишкек шаарынын айрым даректеринде 25 мартта ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Суу турак үйлөрдө, мектептерде, балдардын мектепке чейинки уюмдарында, саламаттык сактоо объекттеринде жана башка социалдык тиричилик багыттагы жана өнөр жай объекттеринде саат 9:00-дөн 24:00-гө чейин берүү токтотулат. Өчүрүү району Күрөңкөев көчөсү, Абдрахманов көчөсү, Элебесов көчөсү, Белский көчөсү, Аларча суусу, Жөөк жолу проспект, Жаш гвардия көчөсү, Садаев көчөсү, ошондой эле Красный строитель конушу, Актилек конушу, Көлмө конушу, Алтын бешик конушу, Саламалик конушу. Северный суу топтомосунда жана шаардык суу түтүк тармактарына оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу суу убактылуу токтотулат. Бишкек суу канал мамлекеттик ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана калктуу уюмдарды ичүүчү сууну эртелеп камдап алышын суранат. Төрага Бишкектин көчөлөрүн кыргызча жазуу керектигин айтты. Жогорку Кеңештин спикери Нурлан Тургунбек уулу Бишкектеги көчөлөрдүн аталыштарын мамлекеттик тилде жазууну сунуш кылды. Бул тууралуу ал 20 мартта парламент жыйынында белгилеп, министрлер кабинети менен мэрияга тапшырма берилиши керектигин айткан. Төрага айрымдар көчө аталыштарын туура эмес айтып жатат деп сынга алган. Масалиев тарыхый имараттар бири-бирден тизмеден чыгарылып бузулуп жатат. 20 мартта депутат Исхак Масалиев тарыхый мурас катары тизмеге кирген объекттер четинен тизмеден чыгарып буздурулуп жатат деген пикирин айтып кайрылуу кылды. Депутаттын айтымында 18 февраль күнү президенттин башкармалыктын сунушу боюнча ведомстволор аралык комиссия Усубалиев атындагы аянттагы Тагырак Абдымомунов көчөсү 205-207 дарегинде жайгашкан жогорку сот менен 2 министрликтин имаратын тизмеден чыгарган. Тизмедеги объекттер бири-бирден чыгарылып талкаланып жатат. Тактап айтсам, Ала-Тоо кинотеатрынын маңдайында тарыхый типография бар эле. Ал жок. Ысык көл мейманканасы болчу эле. Ал жок. Панфилов атындагы музей бар болчу. Ал талкаланып өкмөт 3800 тонна арматурага алмаштырды. Ошондой эле Ак Кула ипподрому жок болду. Батыш чыгыш автобекеттер БДНКда талкаланып, азыр Конгресс холл курулуп жатат, деди эл өкүлү.